Салам достор, баарыңарга. Бүгүнкү биздин биринчи чыгарылышта айлана боюнча болмокчу. Жалпы республикалык тестпи же болбосо ар кандай университеттердин өзүнүн экзамендериби, математика катышкан баардык жерде сөзсүз айлана боюнча суроолор кездешет. Жана айлана боюнча суроолор аябай жеңил. Айлана боюнча суроолор келип калсачы, аларды чыгаруу аябай жеңил. Эгерде кызык болуп аткан болсо, кеттик, баштадык. Кандай гана айлана болбосун, анын радиусу болот сөзсүз түрдө. Борбордон башталат. Анан айлананын мисалы С деп белгилеп коелу. С деген узундугу болот. Жана анын моундай болгон S деген аянты болот. Башында эле айтып коеюн, эң негизги эки формула, эгер аларды билген болсок, анда ишибиз жепжеңил. Аларды ушул жерге жазып коеюн. С барабар 2 пи r. С айлананын узундугу. Эгер радиус бизге берилген болсо, айлананын узундугун оңой эле таба алабыз бул жерден. Экинчиси S барабар пи r квадрат. Эгер айлананын радиусу берилген болсо эле, биз айлананын узундугун, айлананын аянтын оп-оңой эле таба алсак болот. Бул формулаларды эстен чыгарбайбыз, достор. Так, мисалды карайлы. Мисалы, айлананын радиусу бизге 1 метр деп берилип аткан болсун. Эгер айлананын радиусу 1 метр болсо, анын аянтын жана узундугун таап көрөлү. Так, биринчи айлананын узундугу барабар болот 2 пи формуланы жазайын. Рдин ордуна рди да жазайын азыр. 2 пи рдин ордуна эми 1 метр болуп атат, радиус. Көйтү 1 метр деп коюп коеюн. Барабар 2 жерде 1 2, демек 2 пи метр. Демек айлананын узундугу 2 пи метр. Же болбосо муну мындай деп деле жазып койсок болот. 2 көйтү пинин маанисин билебиз, 3,14 баарыбыз билебиз. Барабар 6,28 метр. Демек айлананын узундугу ушунча экен. Эми аянтын кантабыз? S барабар пи r квадрат. Пи rдин ордуна 1 деп коебуз. 1дин квадраты барабар пи. R радиус, бул радиус 1 болуп атат, метр. Метрге метрди көбөйтүп атабыз, метрдин квадраты болуп калат. Демек пи метр квадрат. Же болбосо мынтип деле жазып койсок болот. Пинин маанисин баарыбыз билебиз. 3,14 метр квадрат. Демек бизге радиусу берилеби, же узундугу берилеби, же S берилеби, үчөөнүн бирөөсү эле бизге берилип калган болсо, калган өлчөмдөрүн табуу жепжеңил. Ошол үчүн айлана боюнча келген маселелерди чыгаруу жеңил болот. Мисалы, S берилсин дейли. Мисалы жазайын бул жерге. S барабар 2 метр квадрат болуп берилсин. Айлананын радиусун тапкыла деп коюш мүмкүн. Демек, баягы эле формуланы жазабыз үстүдөгү. S барабар пи r квадрат. Бул жерден айлананын радиусун табыш керек. R квадрат барабар S'ти бөлүп коебуз пиге. Муну баарыбыз билебизби? Билебиз. Демек, R барабар болот тамыр ичинде S бөлү пи. Бул барабар S'тин
S'ти коебуз экини алып келип. S бул жакта берилип атат. Буну алып келип S'тин ордуна коебуз. П'ни өзүн жазабыз. Болуп, демек, радиусубуз тамыр ичинде 2 бөлүнгөн пи. Ушул боюнча калтырып койсок болот, же болбосо пинин ордуна баягындай эле 3,14 алып келип коюп, 2-ни ага бөлүп туруп тамырдан чыгарып койсок да болот. Бүгүнкү видео ушул менен аягына келип жетти. Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, эгер биздин курста окуп аткандар болсо, биздин мугалимдерге кайрылсаңар болот, алар силерге сөз жооп беришет. Эгерде көрөрмандар силерде түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун аягына жазып калтырсаңар болот. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө